чыгарам, эме кылам десе, ошол бактан бир жок дегенде бир фура бир түрдүү продукция чыгыш керек. Андан кеми уже невыгодно болуп калат. Бир фура минималь 20 тонна да, туурабы? 22 тонна ушундай да. Ошондо мисалы алманын баасы деле, кокон килерстин баасы деле башка болот. Ооба, туура. Мисалы бир фура толо турган кокон килерс рефрижератор кайра ача бербейт да. Бир теріп, бир салып туруп машинаны жүргүзүп койсо, ичи муздап тура берет. Анда баасы 250-300 сом. Рефрижераторга батпаса 5 тонна, 1 тонна, 10 тонна болсо, анын баасы 150 сом, 200 сом. Алмалар деле ошондой. Бул мына берки сортту базар коомунда өстүрсө болобу? Ысык зоналарда, ылдый жагына. Ошол аралда Абдыкерим акеныкинде болуп атат. Мынол экөө болуп атат. Бул кайсы малда пышат? Нокенде арал деген бар. Жакында булар. Бул азыр жесеңиз неме? Бизде болот. Дам ачуу, кычкыл. Бул барып февраль, марттарга дамына кире баштайт. Сактаганга да өтө жок. Ошо ысык жерге болот экен да ушулар, а? Ошо барып көрсөңүздөр болот. Ошо Абдыкерим акеңиз Нокенде арал деген жерде. Арал бизге тушташта Сени сайдан өтө койсоңор болот. Агроном өзү, Ооба. Абдыкерим агроном чарбасы бар. ооба, тааныйм мен. Ошо былтыры мен билишимче Нурбек айтып аттыр, 70 тонна канча тонна саттык деп. Ушу менен муну 70 тонна саттык деп аткан да. Булардын көчөтүн айткан асылы. Мундойду алар эгип алып туруп 3000 түптү эмне кылып казып саламбы дейт. 3000 түбү уже 3-4 жылы миллион сомдон ашып кетти да. Мен айттым, мен башка бир метод бар, ошо менен кылсаңыз утасыз дедим. Көчөттөр буга калса жазда келет, Европадан келет. Ошондо алсаңыздар болот. Муну азыр телефондор жазып алдык го. Канча сомдон келет? Группаларды уюштурабыз. Биринчи келген группа өзүнчө группа, кийин ал баягындай да ясельный группа болот. Улам даярдап барып турам, менин өзүмүн чоң группам бар. 700-800 адам бар да. Айырда уже профессионалды. Ошо группага акырынан өтө бересиздер. Ссылканы таштап Стаж жеткенде. Стаж жеткенде. Группа багы болуп 25-30 километр, ал өтө алыс эмес жерлерге логистикалык борборлор курулуш керек. Жыйнап алгандан эле дыйкан багбан арзан сатып бербеш керек. Сактап, кымбат сатканга ошондой кептемиштер практически дагы жардамдар болуш керек да. Анан алмалар, любой эле культура боюнча кереги жок эле пайда бербей турган нерсени убактысындагы, акчасында кетирбеш керек да. Ошон үчүн биз тез көп пайда алып келе турган нерселерди сунуштайбыз. Ошонун ичинде фундук дагы бар да. Фундук мисалы илгери орустардан калып кеткен Арслановда жарадар да бар, билесиздер, э? Майлысуу да бар. Майлысуу да бар. Бүгүн барып келдиңиздер жерге талга. Ошол жерде бар. Алардын да чыпалактуу ушундай эле болот, майда болот. Ошону 250-300 сомдон оптом тапшырышат. Сартовойду кызыккандар болсо, сартовой эге турган болсоңуздар, алардын баасы 400-500дөн ары болот. Быйыл 500 болду. Семинар кылган мезгилде 500 болду. Ага холодильниктин кереги жок. Жакшы салкын жерде сактап 1-2 жылда сата берсе болот да. Көп объемда өскөн алабы? Көп объемго жылдан жылга статистиканы караганда фундук менен кокон килерсин баасы 10%ке чейин көтөрүлүп кетип атат да. Аны отургузган адам эч неме кылбайт. Аттен кылбайт да. Кайналы жөнүндө сортунан айтып койсоңуз. Жаңы достор. Кайналы бардыгы эле ошо илгертен келген, бул венгерка итальянский деген биякта деле неме да. Келип калган сорттор да. Кайналы эми баягы алма пышоозума түштегендей эле неме болуп атат да. Погоданы карайсыздар. Анан кийин туура эмес химикат колдонуп алып дагы андан көз каранды болуп атасыздар. Ошон үчүн жакшы экспортко ылайыктуу сортторду кайналы боюнча деле Стенли деген бир топ сорттор бар. Черносливке ылайыктуу жөн деле азыр көбүнчө чернослив болуп калды. Көбүрөөдө сушилка бар. Мисалы таластыкына салыштырганда сиздердики мындайраак да, туурабы? Таластык өтө боодур. Ошон үчүн сорттуулугуна карап да отурсаңыздар жакшы. Анан кийин баягы корневой поросль да сиздер көбүнчө түбүнөн казып келтирип отургуза бересиздер. Анан тамырлап кетет. Ошол дагы анын күчүн кетирип коет да.
Ошон үчүн майда болуп калып атат. Жөнөкөй эле мисал өрүктү сээп туруп, жапайы өрүктү эле сээп туруп, ошого жакшы сорттон улап койсоңуздар деле чемберки тамырынан алганга караганда анын эмеси көлөмү чоң. Анан тамырынан көбөйүп кетпейт. А бирок Европадан келип аткан сортторду алып эксеңер андан да жакшы. Эми мындай майда чүйдө секреттери көп, анын үчүн бир күн кечке элек окуш. Анда бакка барайлы, жүргүлө.